Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, мекендештер. Бүгүн биз сиздерге кайрадан Арашан чарбасын көрсөтүп беребиз. Бүгүн биз Карабалтадагы жамааттын катышуучусу Усупбеков Улам мырзанын короосундабыз. Азыр бул короосундагы эң мыкты кочкор Ботянын баласы. Бүгүн биз Улам мырзанын короосунда эмнелер бар, эмнелер жок, толук маалыматты беребиз. Уруктука кочкор, козу, чоң кочкор, пробный кочкорлор, кой токтуларды издеп чала берсеңиздер болот. Усупбеков Улам мырзанын короосу мына ушул. Койлорду кыркып даярдалыптыр. Карабалта шаарынын төмөн жагындагы Чаловка. Жаңы аты кандай эле? Жаңы аты айылдын? Старопавловка деген айыл экен. Мындайча айтканда бир 10-15 километр төмөн, Карабалтадан. Бул Ботянын баласы. Мына ошо кочкордун балдары быйыл сатыкка коюлду. Энелери мына ушул койлор. Мындан башка чоң Ваваныштын, Халифтин, Красавчиктин линиясынан дагы Бульдозер линиясынан бар беле, кандай болчу? Сатылды. Ал кетип калды, Азыр Улам мырза менен маек кылабыз буюрса. Могу кочкордун балдарын аягынан көрсөтөбүз. Мына ушул койлору бар. Быйылкы мына төлдөрү көрүп турасыздар. Улам мырза, биринчи эмне көрсөтөлү дейсиз? Муну эркектерден тартып көтөр. Бул койлор, өзүңүздүкү. Бул койлор. Мурунтан бери түптөлгөн койлор. Куутка жарап, еттенип калыптыр, Мына последний балдары, бул кочкордун балдары, мына эркек балдары. Мына акыркы балдар экен. Ботянын баласы. Мына тетиги, мына ол, мына. Машалла. Кана жүрүңүз эми. Мына эле балдары. Буну кийинирээк бөлдүм. Булар эмет дагы эле. Кийинирээк болду. Тигин энелери кичине темныйраак болгон. Моолар не? Наркалар. Ак баштар. Ак баштар булар башка кородон келген булар. Жаш козулар экен, Машалла. Кана бери секиреличем. Короду мен бир көрсөтөйүн. Андан кийин өтө тектүү кочкордун балдары да бар экен. Мына кол коз экен да, мына ушундайлардан өз бизине чыгат. Мондай эле көрсөтөйүн. Бул жер так бир аралашса жакшы болот экен. Могу караң, мен бир кочкор көрдүм Улам байке. Тетик күрөңүн алдында турган баш чоң козу. Биз карап турган. Мына баш чоң кулагы. Булар менден туулган, бирок булардан улураак кышкы козулар да булар. Наркы экөө-үчөө бар да. Экөө-үчөө. Кышкы козулар эрте туулгандар экен. Машалла мына. Улам байкенин короосу. Булар баары жаңы кочкордун балдарыбы? Булар баары жаңы Ботянын небелери болуп калат да. Баары эмес, үчөө башканыкы атак. Ошолор жок. Так. Мындай чурултуп атак кочкор төлдү. Катуу таштаптыр эми. Мындай кооз алыш кыйын да. Кличка кое элексиз чоң кочкоруңузга? Жок, Ботянын баласы деле койгон, кличка деле койгон жокмун. Ал канча жашка толду өзү? 3 жаштан ашты. Жайда 3 ай болуптур. 3 жаш. 3 жаш. Машалла. Мына кочкорлор. Чоң балдар ушулар экен да? Ошо жаскы, эрте жаскы балдар ошолор. Анан бир-үчөө башка кочкордун балдары, бирок менде туулган булар. Кармап эле көргөзүп берем аларды, чтоб понятно болгондо. Ооба. Чоң болуп турат, билинип турат. Билинип турат. Где-то 7 айлык окшойт, Мына кышкы козу да. Кыштын башталышында туулган козу. Машалла, мына. Көкүрөк. Ат экен да, мына. Энеси Гулливердин прямой кызы. Асы 80-дин баласы. Так, бул 80-дин уганы экен да? Машалла мына. Бул да эле сатыкта, бирок бунун баасы башкача да. Булар энеси атасы жактуу дагы өтө тек тууган экен да. Кайра повторно тууду бул. Кайра эгиз эркек. Бунун түгөйү да бар болчу. Бул да эгиз беле? Бул да эгиз болчу. Эгиздин шери ушул болсо анда сөз жок. Машалла. Энеси тиякта турат, эгиз тууду кайра эркек. Бул деген кочкорду мен билишимче чаткаяк, куйрук, муногу сандарынан караганда, мунун энеси дагы, атасынын каны дагы жоон жиликтүү направление экен, Бунун жилиги мына аябай жоон, карачы. Чоң кочкордукундай да.
Бул Гулливердин тукумдары дагы өтө жоон келет, жоон жолпу. 80-дики да ошондой, э? Энеси ошо Гулливердин кызы да, анан кулагын жатышы көрдүм да, көрсөм. Көздөн ылдый, маш. Жакшы жатышы, Ну, сулуулук, жоондук, узундук, бүт бар. экстерьер деп Арашаңдын чыныгысы ошо. Бир аз өтө катуу баккан эмесмин муну. Бою кичирээк болуп ошондонбу дейм да. Так өз кезинде көп өтө бакпай. Эми жемделип атат бул. Бирок бир жагынан булардын каны дагы баягы поздноспелый да? Гулливердин каны дагы ошондой. Бар. 80-дики да ошондой. Анысы да бар, бирок төштү аябай сүйүктүү да. Бирок ушул экен да. Муну караңыздар бул. Машалла. Машалла. Бирок өтө качтактуу экен. Өтө качтактуу. Ушул кооз мощный экен. Чал көрүңүздөр. Дагы бирөөсү бар. Муну эмне Шарпейдин тукуму муну? Шарпейдин кыздарынан туулган муну. Эки бөлүнүп турган жумурткасы. Жок, бул эме, бул башка. Башка кородон келген. Мен өзүм сатып алганмын дегеним го. Муну ушул Хусейин байкенин коросунан келген бул. Болду эстедим бул коозду мен. Коозусун да мен көргөм муну. Кенже коозлардан мен бир кас алып. Билем. Бул эме? Нарада эле келди бул. Энеси Шарпейдин кызы. Ушундай окшойт. Анысын деле тактап алган жокмун, шашып ушул эле алып кетип калдым. Мен билем да, мен деле Хусейин байкеден алганда бир коозун көрсөткөн. Жумурткасы ажырап, энеси Шарпейдин кызы деген. Ажырап турат аныкы. Бүт ажырап турат. Ошо экиден да. Муну караңыздар. Машалла. Так, бул жакта эмне муну Ботянын баласынын балдарынан тандамайга канчадан болот эң ушу клеткадан тандамай? Жана 3 кочкоруңуздан сырткары. 40 000 сомдон өйдө. Кете берет ал. 40 000ден бар, 50 000 сомдон бар, 60 000 сомдон бар. Анан мен деп чертип алам дегендери болсо 1000ден бар, 100 000ден бар. Так баасы ошондой башталат да. Коозуга жараша, Дагы бир экөөнү кармап мындай элге түшүнүм бул. Бол. Мен да секирейин анда бул жактан. Негизи туугандар короодон алыш керек. Көпчүлүгү базарда мындай экстерирлүү тагып алам дейт. Кандуу нерсе баары өсөт. Мынауну тартайлык. Бул не кооз эми? Бул ошо Ботян баласынан тоже. Жаскы коозлардан кулагы ушундай чоң кулакта. Дене узун экен, э? Дене узун. Анын арткы сан жоон экен мунукучу. Өткөндө бир кулагын мен өзүм йод басып эметип алдым, ортуп алдым кулагын. Карачы кулагым. Мейли эми, коркунуч жок. Айрылып калды эми уже. Так, ушундай мыкты да бул да. Машалла, узундук бар экен бул кочкордо. Так, булар эртең эки тиш жарганда билинет уланбайка, ошондо кетет, э? Эки тиш жарганда булар токтото албайсыз да. Ошондо билинет. Мына ошолор астыда тургандар бүт. Мына кичкилери дагы бар, өтө кички. Алар деле сатылбайт, өзүм жейм да булар бүт. Мына уруктукка жарабай тургандар, э? Жарабайт, ачык айтканда алар. Алар уже бир эттенсе жеп баштайм. Ансы деле булардан жеп атам ужечи. Эми койдун тегизи баары бирдей бере бербейт да. Ооба. Анан эт керек дегенде аларды да союп. Машалла. Уланбек. Так, бул жактан ушундай экен, э? Буларды азыр Уланбек аягында бир сыртка айдап чыксак да болчу да экен, эми о жаланга. Ар жакта чоң кочкорлор күтүп атат сиздерди, эки тиш болуп калайын деген кочкорлор. Жанагы чоңураак дегенлер. Мына. Сөөк ушулар да бар экен, э? Кастак баш коңко көрдүңбү? Машалла. Бунун кулагын ушалап алып калган тоңоюн деп атканда кышында. Бул ошо тоңоюн деп мындай мен ушалап алып калгам. Мына, э? Бирок кулагы аябай чоң болчу бунун. Жайык болчу экен. Анда дагы карабайсың чоң кулагы. Бирок безухи болмок экен да, болбосо. Безухи болмок. Куйругу. Машалла. Булардан улуу коозлар, булар кышкы коозлар. Кышкылар экен. Аркы кулагы кандай мына? Аркы кулагында үчү. Дал ошундай эле. Эмне үшүгүрүп кеткенби? Өкөн тең үшүгүрган, ушалап алып калгам мен муну. Мына өкө теңдеш да, мына өкө теңдеш. Кана. Мына өкө тең. Бул кайсынын тукумунан эми? Бул 80 ошо жанагы 80 баласынан чыккан дегендер. Бирок
80'in балалары бирок сөөктүү экен, Бирок айрыкча Гүлүбердин кызынан туулган өтө сөөктүү экен, мына. Сөөктүү булар, бирок булар жетилгенде ашат буларда. Бочан неберелеричи. Буларда сөөк тоже аябай мындай. Потому что бойлору бирдей эле да. Маша. Ушу Шарпейдин кызы деген энесинчи. Şu koz esinde. Kayra bir surap koyuşunuz gerek ne Hüseyin Bey'den? Ben aslında tak emetken yoktum denesinde. Özdele gop koydan çıkan töldeyim, kardiyim. Zatta biliş kıyınlı da. Yüzbaşın arasından mı adaş kalasın. Ava. Alacağı da var tuğanlar. Bırak emi kandu kozlar eken. Neydi? İşte kan menen kılat ko. Kandı kıldamayınca rezultat kır albaysın deyen çındayız. Тазалык болуш керек. Жүрүңүн. Маткада да кочкордо тазалык болуш керек. Ооба. Атак, мына кочкорду көрүп алдыңыздар. Койлорду көрдүңүздөр. Кочкорду бир тартайын, Кочкор качан куутка кирет? Кочкор кууп баштады. Жаңы башталды, кууп. Баштадыңыз. 3 күн болуптур кочкор киргенине. Атак, экстерьер. Мына 170 кг минималдуу түрдө бар. Муну арктаттым атайын. Бу бою метр 2 кандай? Метр 1 болчу. Азыр билбейм канча. Буну атайын арктатып эми коштум койгочу. Да, чамалап айтканда ушундай. Метр 2 окшойт деп койдун да. Вес аябай күчтүү болуп кеткен. 3-4 киши келип көрүп кеткен өткөндө. Весине таңгалышкан. Азыр арктаттым. Машалла. Эстасына кирди. Күн ысык туугандар. Чак түш. Эми биз ары карап секиребиз. Бул жакта жанагы тектүү кочкорлордун балдарын көрсөтүң. Бар аякта да азыр көргөзүп берем. Кыйын кочкорлордун балдарын. Байлап. Эң тектүү кочкор. Эң тектүү. Өтө тектүү кочкор. Мына кочкорду айтайынбы? Качыс кочкор десеңиздер. Бул лимузин деген кочкор. Красавчик кочкордун баласы, Прямой баласы. Түздөн түз баласы. Бул канча жаш болуп калды? Бул 7ге кетти. 7. Шарпейден 1 жаш чоң болуп калабы ошондо? Жок, 7ге толду жаста бул. 7ге толду. Шарпейден улуу. Ошо 1 жаш же 1 жарым жаш улуу, Где-то ушундай. Атак лимузинда мына кочкор производитель, мындайча айткандачы, лимузин кочкор деп. Негизи бул жаңы баштоочулар картаң жаш келди деши мүмкүн. Бирок кан куугандар жаш кочкор менен ойной албайт да. Только чоң кочкорду коюп көрөт. Жаш ушундай чоң, токтоолуу, каны бар, төл берген кочкорлорду өзүңүздөр билесиздер. Бул 7 жаш эми Ландрастын алдында жаш эле болуп калат экен да, Жаш пацан да. Ландрастан ошон 4 жаш кичинекей болот экен да. Ландраст 11 деди. Бирок ал дагы деле кууп жүрөт да. Бул 5-6 жыл куйт экен да, караса. Семиздикти бир көрүп коюңуздар. Лимузинда саттыкта да. Саттыкта баасы келсе беребиз. Мунун кандай төл алдыңыз Уланбек? Айтыңчы, кандай төлдөр, балдарын кандай саттыңыз? Келген жылы ооруп калды бул жолдо жүрүпчү. Бул Россиядан келген өзүчү. Ошо жылы келип, далай киши келип көрүп кеткен, ооруп, күчүктө болуп калган. Мен айыктырып, бир гана жыл коштум буну. Ургач козулар бар тиякта, короодо. Ушунун кыздары. Кыздары. Эркектерин бүт сатып үйгөн, бирөөнү алып калган элем. Сыр кылбай айтыңчы, ушу кандай таштадык балдарды? Мыкты эле чыктады. Кандай кылып саткансыз? Кайсы Бир жылдары? эркегин алып кат жүргөм тиерде сарайга. Жетелеп койсом, ошо жетеле астын тазалап койдум, буту сынып кетти. Мына жерде жаңы баштаган сосед иним бар. Анан ошол келип алып кетти. Жок, гипс тейлик деди. Мен айттым, болбойт бул гипс дегенде ошо. Жан башынан сынып кетти да. Буттан, сөөктөн кеткенде болмогу? Мыкты болчу. Сойчу алдыңыз? Сойчу алдым. Болду. Анан буну былтыр кошпой алдым. Быйыл кош электим, турат ошо бойдон. Айыкты, бирок полноценный бонусуна, ден соолугуна гарант да ужечи. Куйт. Этин куйт, этин карабайсың. Жем-жем эт чөптө эле турат. Болду. Этине бекем болду эми. Келгенде аябай ооруду эле. 25 күн жол жүрүп келген да бул Россияда. Бул Россияга барып кайра келген, Россияда коз кезинде Россияга кеткен, анан мен алдыргам ошо жерде. 25 күн жол жүрүп анан мен алдыргам. Ошо бара алып келгем Казакстанга. Болду туугандар. Лимузинге кызыккандар Улан мырзага чалып коеруңуздар. Атак былтыр саткансыздар козулар. Мурда жылы. Былтыр сатып бергем. Былтыр ошо жетилип моундай болгондо сатып бергем да.
Ama жаста төлдөн уже bundan түштү да. Анан быйыл кайра куутка буну коштум деген. Бочанын баласы. Куутка кайрадан боча мына жаш кучкор. Бул деле эң жете турган жерине келип туруп 3 жаш болгон болсо, Келин. Буну эми быйыл бакса мыкты эле бес берет бул. Бочаныкы. А так мына кочкор менен белине иштесе болот экен, бул бели катуу окшойт, Узун бели. Түз. А так баш, ушу производитель кочкор издегендер бирүсүн карап көрүңүздөр. Бул жакта кочкорлоруңузга өтөлөм. Чөптү камдапсыз. Быйыл кызга канча кой бар эми сизде ургачы? Ургачы баары биригип бүт ургачы козу кой болсо 100 миң тегерегинде бар. Канча тонна жем басып атасыз? Жемди 3-4 тонна алгам, анан эми дагы 3-4 тонна жүгөр алам. Ошол менен чыкырат, Машалла. Мына эми кыйын кочкорлор, мына каны кыйын, экстерьери кыйын кочкор алам, жаш кочкор дегендер мынау короонун астыны, мынау навестин астыны карап кое бериңиздер. Уланбай эке, мынау түк жетеби? Жетет буюрса, дагы Басасызбы дагы? 3 чабыктан дагы 3 түп бар сыртта. Чабыла элек ошону алып келдим. Койлор семиз чыгат экен анда быйыл, Машалла. Быйыл кыш эми катуураак болот деп атат. Камдалган болсо. Уланбай эке, буларды бул жерде көрсөткөн болбойт, кууп чыгалы сыртка. Кууп чыгат. Бирок бир кайсы кочкордун малдары бул жерде? Бул жерде 80дик бар. Халифтик бар. Халиф, Анан кара тетиги красавчиктин небереси. Кара кочкор, Мына төртөө бүт 2 тиш. Ортодо турган чоң 80дики. Ал 4 тиш. 4 тиш мына ол, Ортодо. Тетири карап турган. Широкий мына чекеге өттү мына, биринчи келе жаткан. 4 тиш, калганы 2 тиш экен. Так, кара кочкор издегендер, кара кою барлар, мыкты кара кочкор издегендер мына. Машалла. Ох. Мына кочкор, Кочкор деп мыналарды айтат. 80дики, халифтики, красавчик экен да булар. Азыр. Мына. Бер тосойланды, Машалла. Мына аттай болуп чыккан бул Ваваныштын баласы. Ваваныштын баласы да бул, 4 тиш. Şu Vavançka көп екен, баштарын көрдіңіздер? Ваванчка. Ваванчка жаман окшош экен ушу кочкор. Мына аттай эле болуп турат. Кочкор керектер, мына Ваваныштын балдарынан издегендер. Могул жерде бир вариант. Уланбай эке, бу 4 тишпи? 4 тиш экен бу. Мына берки сени карап турган 80дин небереси болуп калат. Мына Каранжандагы, мына айланып аткан азыр, мына. Жоон кочкор. 2 тиш экен мына, четтеги мына, сол тарапта баш көтөрүлүп турган. Мына берки 4 тиш, булда 80. Мына ол, 80 небереси 4 тиш экен. Халифтин баласы кайсы? Халифтин баласы наркы 3-чү. Мына 3-чү катарга кирди го. Мен көрсөтөйүнбү Халифтин баласын? Мына кара сүрүп атат азыр. Мына. Эми чекеге болду мына. Мына умасы, жумурткасы чоң. Халифтин баласы экен ошол. Бул Абдуллабекин алгансызбы? Жок, мен матка алып келгем, менден туулган да. Мен коромон туулган бул. Кой сатып алгансыз? Кой сатып алгам Абдуллабек. Болду. Халифтин баласы окшоштук бар Халифке. Конкретно окшоштук бар. Энеси кандай кой экен, энеси? Энеси берде жүрөт, койдун арасында кой. Чоңбу? Чоң, аябай чоң. Тиги Айбек байке, Нурбек байкелердин коросунан чыккан энеси. Ошонун баласы да. Так, түп-түз экен. Мына кочкорду көрүп атасыздар, Халифтин баласы экен. Анан дагы бул кайсынын баласы болуп калат анда? Легенданын небереси. Легенда, Мына легенда. Легенданын небереси. Атак бул козда чистата өтө күчтүү экен. Караны бир көрсөтөлүчү. Кара эң экстерьер күчтүү бул жерде кара экен. Жашырбай эле айткандачы. Мына кара кочкор дейсиздер. Мына кара өтө эң мыкты кара кочкор. Азыр экстерьер куйрук идеал. Буттун ширактарына өтө сөз жок. Бакайлары тик. Любой салмакты көтөрөт окшойт. Бул бутуяк менен, бул
Жоондук менен. Эки тиш. Эки тиш экен. Атак желкенин жоондугу, куйрук разрез четкий. Зеркальный открытый куйрук. Салмак менен бойду, ширинаны бере турган. Бош да көрдүңбү? Бар экен әле. Мана. Канча чыгат дейсиз салмагы чамаңыз? Бул тиш саялек деле бир 11-10 айында эле 116 килограмм, 115 килограмм көргөзгөн. Азыр 140 урат. Азыр биле албайм, тарта элекмин, ачык кыйын. Бирок бош мындай. Бирок масса бере турган кочкор экен буйрса. Капталдар бир бош масса бере турган кочкор. Атак баш, гарбаносы, жагы узун. 23 бар го. Кулак. Кулагы. Токтоң уланбайки. Өтө кыйын кулак. Ой, мына сызыкты мына көрүп турасыздарбы? Мындай биртке мүйүзү бар, түшкөн эми бул. Бул мындай да? Деп деле эсептелбейт бул эми. Бул мүйүздө эсептелбейт. Ана мыносу дерки бетти чөйүн деп турат, мына жарака берген көрдүңбү? Жок, бул мына кыймылдап калыптыр эби, кыймылда. Бул негизи уламайки мындай да. Любой кочкорго чыгат. Кээ бирлерин сүзүшкөндө түшүп калат, кээ бирлери кичинекей мезгинде эле сыйрып коет. Бул эми да бир тиш которсо чөп мунукучу. Эки тиш которгондо мыносу түшкөн да. Биягы жетилбей калганбы ошо. Көкүрөк. Тишти көрсөтүп коюңузчу. Тишти көрүш. Эки тиш экен болду. Эки тиш. Эки тиш экен. Бирок аябай жоон кочкор бул кара. Маша. Бутун да көрдүңбү? Буту аябай жоон. Атак жоондукка сөз жок. Ана, опмай. Уламайки булардын бааларын айтабызбы же? Кандай? Bunun баасын эми 5 болсо берер жерим ошол да. $5000 болсо. $5000 болсо берем. Атак. Карадан ошо бирди бактым эле. Эмкилерден жастан түшкөндөн каралардан дагы бири бар, эми аны багаман да. Ошондой. Мына битва титановка салмак менен ставкалар ойното турган, койго кое турган масса. Мен жердештерим уламайки каржыга дейт, мына каржыга. Мына көрүп алгам каржы. Мына мыкты. Ушундай кочкорлор. Мындай быдыр. Бул төбөлөрү да тумшуктары быдырала көрдүңбү? Мына ол жерлер, Мына ол жерлер. Быдыр анын кулагын жатышын көрдүңбү? Атак. Аябай сонун. Көздөн ылдый. Мына тумшугу да калың аябай. Машалла. Бул бирок жетек үйрөнө эле экен да. Жок, бул жетекке деле жетелеген жок. Бир үйрөтсө балтаң деп басканда бир богатый взгляд болот да бир. Бала кезинде ошондой эметип туруп эле багыш керек экен. Өтө колуңа көндүрүп койсоң кийин кол салып калат да. Эми көндүрүш керек мунучу. Ооба. Өтүп кетти. Ал бала кезде мындай булар жаштык мезгилде бай ишенчек болот да анан. Эми үйрөтсө кол салбайт. Бала кезинен эрте мындай сылап колго үйрөтсөң кол салып калат да өзүңө. Ал просто сен достой сезип калат, жини келгенде тоготпой калат. Анан кийин ошону көр да урганычы. Опасный болот булар. Эми болот, үйрөтүш керек. Эми үйрөтүп жетелеп көр. Күндө эрте менен бир жолу жетелеп коюш керек. Ошейникти салып туруп. Эми киргизиң муну. Ваваныштын баласын көрсөтөлү. Өзү кары кам болбоюнча болбойт. Уламайки мына ошо кочкорлорду көрсөтүп атат. Так. Сизден ургач алсак болобу, болбойбу? Мындай козулардан, токтулардан келип алып кетсе. Ургачы нежелательно же. Жок, эми пока азыр ургачы деле сатка чыга элек эми. Машалла. Ваваныстын баласы эми кезекте? Ваваныстын баласын жетелейм азыр. Ат кочкор экен ошол да бирок. Ал ат болуп калды. Аны да бирок мындай өтө баккан эмесмин, өзү өссүн деп. Булардан арык экен ал. Бирок арык ал. Эми багып атам эми аны күскө. Ваваныштын баласын жетелейм. Бул Ваваныштын баласы. Ваваныч кочкору азыр тазалык менен, сулуулук менен эң Кыргызстанда топ кочкорлордун катарында, билесиздер, популярдуу кочкор, чоң суммага сатылбаган кочкор. Ваваныч кочкору дагы азыр Кыргызстанда топогой кочкорлордун бири да, мындайча айткандачы. Ваваныштын балдарынан бирөөсү, баштары окшош, көкүрөктөрү окшош. Экстерьер боюнча Ваваныштын копиясы экен мына ушул, эмнегедир, Окшош, бирок жүнгө бекем аябай, жүнү бекем да. Кандай щетка го, Щетка. Өтө таза экен жүнү. Өтө таза. Бул атасынын өзүдөй сүзбөйбү? Жок, андай эмелери жок. Кенжебек байке жылда бир 5-6 чыгат деп атты эле да. Атасынын өзү. Чыгат, bundan чыккан жок, колго көндүргөн жокмун муну дагычы. Колго көндүрсөң чыгат сөзсүз. Колго көнбөдү бул дагы. Бирок эми Ваваныч бул
Бабанышты бакканча бир 3 буган баккан жеңилдирээк экен да өзүчү. Ал өтө мүнөздүү кочкор экен. Характер аябай эме да. Андай характер кочкор жок. Анын алдында адамды тиштеп куучу овчарка йырында экен да. Бабаныштын баласы. Бирок экстерьер менен өтө окшош экен бабанышка. Аябай мыкты бабаныштын экстерьери мыкты. Тазалык бар. Бул окшош экен атасына. Бул ошо баласы. Бул 4 тиш, 4 тиш. Мен несине окшоштурдум? Баш менен алдыңкы көкүрөк передний чачтар өтө катуу окшош экен да. Окшош кетет. Баласы болгондон кийин окшош болот экен. 4 тиш, 4 тиш бул. Бул да сатыкта. Бул да сатыкта. Муну козусундан алгансыз. Буну пробный жүргүзгөн, бир 2-3 ургачысы бар, буну мыкты берди. Пробный жүргүзгөн буну. Несинен баштын моюн узундук ыргытабы экен эми. Бүт эле ыргытат, светлый ыргытат да. Биринчи өңүн алат экен да, светлый кылып ыргытты. Кулакты ыргытты. Муну коңкону берип коет. Мунун просто жагы узун болгон үчүн коңкосу жоктой сезилет да, мунунчу. Бул атак ай булчу, муну жагы жаман узун мунукучу. Мындай атак көп кочкорлордун жагы моюндай жерден эле бүтүп калат да. Ошондо коңкосу көрүнөт да. Ошондой болсо жинди коңко алмак. Жагы узун мунун. Бабанышта жагы узун. Длинасы да бар, узун аябай, карабайсың. Денеси узун экен. Длина бар, баш бар, жүнү мага жагат да, жүнү аябай. Козулардын да жүнү мыкты. Машалла, мына гладкий жүн экен да. Страшный. Кырккан жокмун күздө. Жүнүн кырккан жокмун. Машалла муну. Мунун баасы канча эми? Bunun bağısını $9.000 деп сурайбыз. Анан келишебиз, алабыз десе, биздин жааматтан чыкса, тегерек четке алабыз десем, жакшы эле кылып беребиз баасын. Сыртка баасы эми баягы $9.000 деп сурайбыз. Баасы келишсе карматабыз. Баасы келишпесе, бочадан кийин буну пробный салам дагы. Надо бифку. Бул деген производитель катары иштедес кайра. Иштедем буну, производитель. Атак алам деген адам келип, коркпой коосун көрө берсе болот кородор. Коосу бар, пробный. 2-3 коосу бар. Ургачы. Эркеги да бар. Машалла. Пробный кошуп текшерип койгом сен. Канча? Былтырдан бери менде бул. Анан текшерип коюш эмеч керек. Адам былтыр да кошоюн деп кошпой калгам койго. Пробный эле кошуп койгом. Быйыл эми 2 жаштан ашты, бул 2 жаш болду жаста. Эми быйыл уже полноценный болот, быйыл кошомбу деп. Бул ошондо под метр окшойт бою. Бою под метр го. 95тен өйдө точно. 95тен точно өйдө. Точно. 96-97 деп айта берелик. Мен өзүм жаман көрөм, метровый жок кочкорду метр кылган өзү кыйын да, бул. Метр болгон өзү кыйын. Метр өзү. 96 эле болсун. Мына түшүнгөн эл мынтип эле көрүп турат мына полка. 96 эле болсун. Болду. Плюс-минус. Мындан ургачыга иштеш керек окшойт, Эгер ушундай экстерьерлүү, ушундай тазалык менен. Бул да бош мына. Машалка го созулушу. Бош мына. Ушундай экстерьерлүү, ушундай таза ургачы козу болсо, өтө сонун да мындай ургачы козуну элестетип көрсөңүздөр. Муну да киргизели. Эми Ботянын неберелерине кезекти коелу, жаш козуларга. Аларды айдап чыгып эле. Айдап чыгып арасынан көрсүн. Катар тизилген Ботянын неберелери. Ботянын неберелери катар тизилген. Көрүп алыңыздар. Жаккан болсо дароо чалып, байланышып, Ула мырзага чалып, Карабалтага келип, көрүп, эртерээк келиңиздер, жакшысын алып кетиңиздер. Суу ичип атат, азыр баш кулактарын бир четтен көрсөтүп берем. Атак, мунун энесин азыр мен көрүп чыктым. Өтө күчтүү кой экен. Энес тууптур эгизде. Бир аз козуларды семиртиш керек экен, жаштарын, Семиртсе атак. Бирок мыноолор күчтүү экен, баары эле. Не бул 80-nin небересин баласын жакшы койлорунга койгон белеңиз. Атак мощный түшүп тур. Тетиги жана биринчи көрсөткөн чоң козуларыңыз. Буларды эми эң эле асты 40тан деди. Короодон келип көрүңүздөр. Буларды кийин чоңойгондо билесиздер. Мындайча айтканда туугандар, короодон алыңыздар, ишеничтүү. Кийин дагы бир эми корооду курап кеткенге жеңил эми.
короо үчүн болсо, ушу уруктук алайын деп, сапат көтөйүн дегендер болсо, ушу короолордон келип алганды мен кеңеш берем анткени. Кече Новониколаевка бардым. Bir tanışım koz algan eken bazardan. Aynen paşçıyıp kalktırdı. Ertesi günü leç. Anladık ne? Şu tat tutpay. Ulanbayken bayağı aytkan ile bağınız 40'tan öydü. 40, 50, 60, 100 deydi. Şunda eken değil mi balların bağlar. Anam bayağı 3 neme kışta tuğulgan koz degenler al başka bağ menen kelişimde eken baylanışaslar. Ulan Mırza'nın korosunu bir göçötüp verdim. Moğol jaktagılar da var. Hatta gelsenizdер moğollardan da arzan alasızlar mına жашынан bağып koyuңuzдар. Mına Ulan Mırza'nın koyları. Ne oldu ket? İyi, mına oldu he? Kuş. Mına koyları tuğan. Kuş. Maşallah. Söz yok ya. Mına koy. Бұл жағы emi ысық жақ. Emi semirip özüne geliptir. Bir susamırga alıp barıp kelse bolçu da ekenine keyingi жылга çuşu koyulurdu. Ulan Mırza'nın korosuna geldik. Satıkka köp nersesi var eken. Urgaç sataba satpay bilberin. Balkim koroga gelip birden ekiden toktan görüp köytöyün desеңizdер. Araşın otto düşünөт. Bulарды эле жалдырап жүрүp köyөtkөн biröөлөрдөн. Maşallah. Mına urgaç kozulardı gördüңүздөр muna. Bıyılkı yarkalar muna. Keçe jakında tuğulgan kozular. Muna bıyılkılar. Muna bıyılkı kozulardı gördüңүздөр kanday. Atak garbanozsi bolup kozular. Söz yok. Muna kozunu bir sırağınızlar gelip. Muna kozunu muna. Screenshot kılıp durup erkek uşu kozuç. Uşu kozu maşini. Liboy kozunu barat koroda. Şunu alыңızдар. Kuş. Kuş. Men sizlerge kеңеш berem. Uşu kozu muna. Screenshot kılıp alıp durup erkek. Jaş kozu, keyin tuğulgan kozu. Keyingi yıl küzgö. Konkretno jarayt. Kuş. Artı görünmey жатат. Ulanbay kim? Ne olacaktan satılabı satılbay jaş kozular. Satılab beresizbi? Uşu kozunun gelip turup. Alып tuğanlar, moşne ekeni. Kuyruğu razrez var, biroq kichirek eken da. Kuş. Kuş.